Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россия менен Кыргызстандын өкмөт башчылары телефондон сүйлөштү. Адылбек Касымалиев менен Михаил Мишустин 31-январда Алматыдагы жолугушууда жетишкендиктен Кыргыз-Россия соода-экономикалык кызматташтыкты арттыруу боюнча макулдашууларды талкуулашкан. Тараптар Россия менен Кыргызстандын бардык тармактарында кызматташуусунун маанилүүлүгүн ырасташты. Андан сырткары Россияда жүргөн биздин мекендештердин маселелерин да чечип беришсе өтө жакшы болмок. Себеби бөтөн жерде иштеген мекендештерибизге жеңилдиктер болсо, жумушка барган туугандарга дагы жакшы болот эле. Кандай дейсиздер? Комментарий жаза кетиңиз. Россиянын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 5 февралдан тарта чет элдиктерди Россия Федерациясынан чыгарууга укуктуу. Башкача айтканда, МВД аркылуу мигрант депортация кылынат. Буга чейин бул укук сот органдарында эле болгон. МВДнын аймактык органдарынын жетекчилери жана жетекчилеринин орун басарлары, аймактык органдардын миграция маселелери боюнча түзүндүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери жана алардын орун басарлары, Ички иштер министрлигинин аймактык органдарынын банк заттарды контролдоо боюнча түзүндүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери чыгаруу жөнүндө чечим кабыл ала алышат. Мындан тышкары, чет өлкөлүк жарандардын Россияда жүрүү режимин бузуу, байланышкан айрым укук бузууларды жасалгандыгы үчүн транспорттуу медициянын линия бөлүмдөрүнүн жетекчилери жана алардын орун басарлары депортациялоо жөнүндө буйрук берүүгө укуктуу. Мигрант кирүү эрежелерин сактабаганы Россияда болуу же жашоо режимин бузгандыгы үчүн чыгарылат. Башкача айтканда 18-8 беренеси менен чыгарылат. Сиз депортациялоо жөнүндө токтомго аны алган күндөн тартып 10 күндүн ичинде сот аркылуу кайрылсаңыз болот. Буйрукка коюлган кол аны кабыл алгандыгы тастыктайт. Ошол эле учурда мыйзамга ички иштер органдарынын кызматкерлерине мажбурлап депортациялоого дуушар болгон чет элдик жарандар 48 саатка атайын мекемелерге жайгаштыруу ыйгарым укуктарына киргизилет. Мындан тышкары, жеке жана юридикалык жактарга контролдоочу адамдардын реестрине киргизилген чет өлкөлүк жарандарга кызмат көрсөтүүгө тыюу салынган, кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн администрациялык жоопкерчилик дагы белгиленет. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Такси айдоочу мекендештерге эскертүү. Таксистердин милдеттүү түрдө аттестациялоо мезгилинин башталышына 27 күн калды. Максим Ликсутов белгилегендей 1 марттан тарта Москвада жана Москва областында иштеген бардык таксистерге аттестация белгиси болушу керек. Тесттен өтпөй калган айдоочулар сынактын ийгиликтүү өтмөйүнчө буйруктардан четтетилет. Аттестацияга даярдануу үчүн биздин окуу материалдарыбызды окуп чыгууну сунуштайбыз. Ошондой эле карталардын таксис тестирлөөдөн мурун эмнени текшерүү керек экенин караңыз. Ошондой эле тестирлөөнү өзүңүздөрдүн ТИСАРТ аркылуу личный кабинеттен өтсөңүздөр болот. Маалыматты такси группаларга таркатып коюңуздар. Москвада квартираны арендага алган биздин мекендештерге эскертүү. Акыркы күндөрү почтовый ящиктерге фальшивый чектер келип атат. Аны мошенниктер жөнөтүп, ошол жерде QR код аркылуу төлөнгөн акчалар баары мошенниктерге алдоо максатында кетип жатат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, абайлап QR коддорду дагы төлөм чектерин дагы карап төлөңүздөр. Нарафаминск шаарында жергиликтүү тургун мигранттарга жардам берем деп кароол жайга жатакана түзүп мигранттар жайгаштыргандыгы үчүн кармалып айып пул салынды. Ошондуктан мекендештер жашаган жериңизге, квартирага регистрация койдуруп алуу шарты менен сүйлөшүп алсаңыз жакшы болот.
КПП в строении, предназначенном для сторожей, проживали 5 уроженцев одной из стран Центральной Азии. В ходе проверки полицейскими установлено, что мигранты нарушили режим пребывания в России. На каждого нарушителя был составлен административный протокол и наложен штраф в размере 5000 рублей. 3 иностранцев будут выдворены за пределы страны. Организовал незаконное пребывание нелегальных мигрантов 69-летний местный житель. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.